короче, Риомдун немелери өзгөрттүр. Бронь, короче. Келип атканда эле, короче, Мбанктан бронь кылат экенсиң, 500 сомго сектор тандайт экенсиң. QR кодду сүрөттү тартып алат экенсиң. Ошону менен кирип чыгат экенсиң, короче. Мурда 380 эмеспи, азыр 500 сом болуп калыптыр. Тарифти көтөрүштү дейт. Анан заранее коюп коесуң дейт эмени, местаны. Ошондой өзгөрүүлөр. Так, берилген место мага мына 7 болчу. Бирок бул жерде уже машина турат да. Анан бош местага коюп койсом, ал местанын ээси келтирип мени жылдырды да. Давай, короче, менин местам бул жак депчи. Кечке мал саат канча? 5 болуп кетти го. Короче, кызыккандар болду, бирок ала турган адам болгон жок. Анан кийин менин жанымда турган бир 2 машина 10 мүнөттө сатылып кетти да. Ошону алган адамдар аял кишилер экен. Анан айланып жүрүп келип алар деле көргөн да, келип машинанын ичинен кийин все алдык деп чыгып кетишкен, бияктан чыгып кетишип. Анан кайра мен теп санаталар жакты карап жүрсөм, ошол жакта жүрөт да, беки 2 аял. Анан чо там, эмне болду десем, короче, болбогон машина экен, бияка чыгып мындайдан разгон бердик эле, короче, болбоду вообще. Наркы берки жаман наразы болуп келишти. Көрсө беки саткан браттан перекупщиктен да, биякта көрсө могу перекупщиктердин баардыгы урат экен да. Көрсөчү. Алып туруп эле, короче, жасалган эмес, аяк деп эле, короче, эптеп сатыш керек экен да. Ишенип алып алган адам доедет, не доедет да, жана өзүнүн каалаган жагыначы. Авторыныкта эле ушундай эле болуп калыптыр, короче. Ошон үчүн ойлоп калдым, либо Лалафо же жанагындай мындай өзүң эле сата турган эле окшойт болуп калды, окшойт го деп калдым да. Оюңар кандай ушул боюнча? Ассаламу алейкум, жалпы жаамат. Бүгүн ошентип мен авторыныкка барып, машинаны сатам деп барганмын. Анан кийин кичине вложение керек болчу машинага. Бирөө өтө чоң эмес да. Но бул видеону тарткан ал эмес, тема эмес. Бул видеону тарткан ошо авторынктагы мафия, авторынктагы алдамчылык, авторынктагы эптеп-септеп алдап туруп эле машинаны сатыш керек деген теманын аябай козголуп кеткени өкүнүчтүү болуп кетти да. Себеп дегенде менин көз алдымча эле бир мындай 2 аял кишини машина тим эле моундай, машина моундай, мына бүт берди, родной, наркы берки деп аябай жакшы мактап. Короче, если что, даже мага келесиң, жашаган жеримди көрсөтүп коем, мындай деген сөздөрдү айтып, эптеп машина отургузуп, машинаны чыгарып нотариуска бардырып, эптеп оформление кылдырып туруп, акчасын алыш керек экен да. Ошентип, короче, 2 аял киши алып кайра кайтып келиши менен аларды башка жакта, башка рядтан көрүп калдым да. Башка рядтан көрүп калган себеп, походарымда жолго чыккандагы чыгып туруп жана газды бергенде машинанын кичине недостаток чыкканда, короче, керек жок, токтотуп туруп түшүп кеткен да, ошол менен басып келгенде кайрачы келгенде анан көрүп калып, чо там десем, ушундай айтып атпайбы? Анан блин деп калдым да. Себеп деген бул теманы мен еще эмелерден да окком да. Жанагы выкуптан алгандардан, жанагы лизингке алгандардан, жанагы салондордо, мисалы үчүнчү, салондор бар го, машиналарды сонун машина, там эме иштеке болгон эмес, ал жак бул жак, эптеп мактап адамга ишенич эмени жүктөп коет экен да. Адам болсо барат алыс жактан же бул жактан барат дагы, барса айтылган сөздөрдүн жарымы эле жалган да. Бирок ошентсе деле адамдар барып мындай алам деп ниет кылып барат да. Ошентсе деле баргандан кийин бул жакшы эле, бул жагы мындай, бул жагы тигиндей, мындай деп башын айлантырмай экен да. Качан мындай по факту мындай болгондо айтып, недостаток болсочу, недостаток мындай болуп атат, могу жерде мындай кылыш керек, могу жерде мындай акча кошсоң ушунча болот деп айтканды үйрөнүп калат элдер. Качан элдер ушинтип жакшы бир ойгу менен барган планы бузулбай, кайра ошол алган нерсесин алам деп барган ниети менен алып келет. Качан оюнда отуруп алып, эртеңки койгон планына ишке ашат, эртеңки койгон планы барып ошондой айтылгандай болот, жазылгандай болот деген ой менен барат. Качан ошондой болот? Барат адам, жанагы айтылган сөздөрдүн жарымы жалган, жарымы жок.
айтылган машинасы урулган, айтылган машинасы идеал деген машинасы бул жагы трещина кеткен, бул жагы чириген, бул жагы bunday, бул жагы bunday. Зачем ошолорду айтпай видео чыгарып реклама кылышат? Жана салондогуларга деле тиешелүү бул нерсе. Эптеп септеп алдап урдуруп берет дагы, баргандан кийин бул жер мындай экен да, бул жер мындай экен деген болсо, албай элсең албай эле койчу деп коет. Ошо албасаң албай эле кой деген башында эле айтпайсың анда. Бул жер инто, бул жер мындай, бул жер мындай. Кааласаң келип алып кет, кааласаң албай эле кой. Анан өтө сонун, бул жагы мындай, акчасын келгенде сүйлөшөбүз, ал жагы мындай экен, бул жагы тигин. Зачем сен бирөөнүн убактысын ушинтип текке кетиресиң? Айтып кой по факту. Машина могундай, машина bunday, машинанын бул жери мындай, машинанын бул жери мындай. Ушунча акча. Желание болсо кел, алып кет. Всё. Алган адам, окуган адам, бара турган адам ошону окуп туруп эле барат. Алат же албайт. Зачем ошентип элди алдап, элди эме кылып, барып алгандан кийин элге еще ненужный информацияны бетине коюп, бетине жеткирип, анан ошонун үстүнөн анан акча жеп иштеп калайын деп. Зачем ошону? Ошону по факту эртелеп айткан болсо, чынын айткан болсо, ошол может ала турган адам өзүнүн көңүлүнөн чыгарып береттир, өзүнүн көңүлүн. Может адамдарды ошого үйрөткөн жакшыраак болот, чем алдап туруп келгендеги башка нерсени түрткөндөн көрөк. Алдабай туруп, болгондой айткан туруп, берки адам келип акчасын бергенден кийин, возможно, ошол адам, силер менен чын эме кылдыңар, честный отзыв деген үчүн силерге мынакей чай пулуңар деп өзү береттир. Эмне үчүн ошол нерсе эч качан каралбайт, өнүгүлбөйт. Урматтуу деп туруп эле мен деле типа урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевич, Ташиев Канчыбек Кыдышаевич, ушундай кылгыла деп айта тургандай эле сүйлөдүм го. Андай эмес, конечно. Бирок сөздүн негизи ошо деп атпайбы, мындай. Келгиле андай нерсени токтотойлу, потому что адамдар силерге ишенип кредит алып атат, силерге ишенип лизинг алып атат, силерге ишенип выкупка алып атат. Выкупка алгандан кийин акчасын первоначалысын төлөйт дагы, төлөгөндөн кийин анан бир айдан кийин машинаң бузук болуп чыкса, мен техникада деп. Каяктагы техника? Машина реально бузук экенин билесиң сен, саткан адам сенсиң, сен алатканда ошо акчага жараша алган эмессиң, кыйла арзан алгансың, бирок үстүнөн кошуп рыночныйсына ушундай болуп атат деп сатып атасың, үстүн жеп атасың, бирок машинаң бузук. Но чын-чынына келгенде андай кылган өтө туура эмес. Ким ошондой ситуация попал болсо комментарий жазып кеткиле туугандар. Бул видеону да улантам мен. Ийгилик барыңыздарга.